Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, Ош ТВ телеканалына түз эфирде негизги маселе программасы. Биз буга чейин айткан элек, Ош шаардык мэриясынын аткарып жаткан иштери, анын ичинде бөлүмдөрүндө кандай иш аракеттер аткарылып жатат, калкты тейлөөдө, аларга кызмат көрсөтүүдө, Ош шаардык мэриясында кандай иштер жүрүп жатканы боюнча биз бир канча эфирлерди уюштуруп келебиз. Биз бүгүн болсо Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматтары, калкка аткарып жаткан иштери боюнча маалымат алабыз. Ал үчүн студиябызга муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Каныша Имарова эжекебизди чакырганбыз. Эжеке, кош келдиңиз. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, эгерде ошол сизде шаардын муниципалдык менчик башкармалыгына эгерде кандайдыр бир сурооңуз болсо же сунушуңуз болсо, анда биздин WhatsApp номер иштеп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Экрандагы WhatsApp номер сиздер үчүн иштеп жатат. Болгону сиз ал номерге сурооңузду жазып калтырыңыз. Биз Каныша эжекеден жооп алып берүүгө даярбыз. Эске сала кетели, биз аудио чалууларды тилекке каршы кабыл албайбыз. Ошондуктан бир гана SMS билдирүүлөргө жооп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин айтып өтөлү. Ал эми биз болсо маегибизди суроо жоопту баштай берели. Негизи бул кызматка келгениңизге жылдын 100 боло элек, бирок ушул тармакта эле муниципалдык менчик башкармалыгында эле иштеп келе жатасыз. Жана бул жаатта мындай ишкана кандай иштерди алып барып келе жатат, калкта кандай маселелер бар, жакшы билесиз, сизге жат эмес. Ошондуктан мына 2023 жыл эмес, 2022ден баштайлы. Негизи ошол калкты тейлөөдө же жарандардын үнүн кабыл алууда, алардын ошол сунуш каттарын аткаруу боюнча мисалы 2022 жылы кандай алып барылды деп, тагыраагы мисалы канча жаран арыз менен кайрылган болсо, анын канчабысы канааттандырылды же иш жүзүндө мындай аткарылды, ошол боюнча баштайлы. Жалпы эле саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө да буга чейин мен ошол эле муниципалдык менчик башкармалыгында ар кандай кызматтарда иштеп келдим. Бүгүн март айынан баштап ушул башкармалыктын жетекчиси болуп дайындалдым. 2 айдын жүзү болуп атат. Буга чейин 2022 жылга чейин мен ошол жалпы эле муниципалдык менчик башкармалыгынын ишмердүүлүгү боюнча айтып кетсем, ар бир бизде ар кандай тармактарды эме кылабыз. Мисалы, жарандардын арызын кабыл алуу. Жарандардын арызын кабыл алууда бул ар кандай маселелер болушу мүмкүн. Ижара шартында жерлерди, муниципалдык жерлерди ижарага алуу боюнча, муниципалдык имараттарды ижара шартында пайдалануу боюнча, андан ал жерлерди конкурстун негизинде, аукцион негизинде жарандарды ижара, убактылуу ижара шартына берүү боюнча, андан тышкары ушул эле шаардын бюджетинин салык эмес каражаттарын толтуруу боюнча ушул иш алып барабыз. Андан тышкары бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы 109 жарлыгынын негизинде 291 токтом кабыл алган. Анын негизинде биз ушул мунапс боюнча өз билемдик менен салып алган турак жайларын мыйзамдаштыруу боюнча иш алып барып келдик. 2022 жылдан башталды бул. Андан тышкары ошол эле турак жай маселеси боюнча, жеке турак жай маселеси боюнча, андан тышкары ошол мыйзамсыз деп сот тарабынан укук коргоо органдарына табылган чечимдердин негизинде бузуу алып салуу иштерин жүргүзөбүз. Андан тышкары ушул муниципалдык жерлердин абагында ягдай туура эмес чечимдердин негизинде кетип калган, жеке тараптарга кетип калган жерлерди кайтаруу боюнча юридикалык кызматтарды көрсөтөбүз. Ошол эле негизинде шаар аймагындагы жарнак жана тактайчалардын жана лед экрандары боюнча ошону шаардын бюджетине түшүрүү боюнча, аларды көзөмөлдөө боюнча иштерди алып барабыз. Андан тышкары ушул эле жарандардын ар кандай арыз аттанууларына иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө эми бизде эми баягыдай толук канааттандырылды деп айтыш кыйын. Арыздар, жарандардын арызын канааттандырууда, себеби жарандардын талаптары ар кандай болот. Мүмкүн мыйзамдуу же мыйзамсыз болушу мүмкүн. Андан кийин эми ошонун мыйзамдуулугуна карап туруп, анын талаптарынын негизинде иш алып барабыз. Себеби биз жеке эле ошол өзүбүз тараптан чечилбейт. Жарандардын арыздарынын көпчүлүгү себеби тиешелүү Ош шаар мэриясынын жана мамлекеттик ишканалардын, муниципалдык ишканалардын тиешелүү корутундулардын негизинде иш алып барабыз. Себеби биз менен биргеликте тыгыз иштешип келе жаткан Ош шаарынын кадастр башкармалыгынын, архитектура башкармалыгы менен биргеликте
тиешелүү алардын берген корутундулардын негизинде иш алып барабыз. Себеби бир эле жарандын арызы бул мисалы мен убактылуу муниципалдык жерди жер шартында пайдалануу үчүн биз тиешелүү корутундуну ошо архитектура башкармалыгынын берген корутундусуна ылайык жооп беребиз. Себеби ал жарандын арызы мисалы генпланга, шаардын генпланына туура келбей калышы мүмкүн. Себеби же коммунальный тармактардын эмеси өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн ал жарандардын кээде арыздары канааттандырылбай калышы мүмкүн. Андан тышкары ушул эле жеке турак жай маселесинде да көп өтө оор маселе бүгүнкү күндө. Себеби бизде Ош шаарынын аймагында жеке турак жайга берүү үчүн жер участоктори жетишсиз. Ошол үчүн бүгүнкү күндө өтө көп жарандардын каттоодо турат. Андан тышкары ошол эле социалдык маселе боюнча, турак жай маселеси боюнча дагы өтө чоң каттоолор турат. Бүгүнкү күндө эми бизде шаардын бюджети же болбосо ушул жалпы эле Кыргызстан боюнча айтсак, бул майыптуулугу бар же болбосо социальный жактан турак жайга муктаж жарандарды өз убагында камсыз кылуу бүгүнкү күндө өтө оор. Себеби биз эми гана мына өзүбүздү быйыл эме кылып, баягыдай шаардын бюджетин көтөрүп, ошого Ош шаарынын берген тапшырмасынын негизинде ошол шаардын бюджетине салым кошуп келатабыз. Берилген тапшырмалардын ылайык. Андан тышкары дагы бүгүнкү күндө өтө эле жарандар баягы өзүн билемдик менен куруп алган курулуштар боюнча биз тынымсыз күнүнө ушундай иштерди алып барып атабыз. Анын ичинде мына 2022 жылдагы иштерди сурабадымбы? Азыр эми сиздердин ишканаңыздарды атаганда эле ошол көпчүлүк баягы карапайым жөнөкөй калкка мыйзамсыз курулуштар эске келет да, муниципалдык менчик башкармалыгы дегенде. Мисалы 2022 жылды ошол бир жылда алып караганда, баягы арыз менен кайрылган, сунуш менен кайрылгандардын көпчүлүгү деле ошол мыйзамсыз курулуштар боюнча кайрылса керек. Анан алардын канчасы ошол жүйөлүү деп табылды. Негизи ошол бир жыл ичинде мындай канча болжолдуу канча жаран ушул көйгөй менен сиздерге кайрылат? Жарандардын арызы эмес, бүгүнкү күндө бизде шаар аймагын өнүктүрүү боюнча Ош шаарынын жакшы эмесине баягыдай жолдорун кеңейтүүдө, тротуарлардын кеңейтүүдө, баягы өзүн билемдик менен куруп алган тротуарларды ээлеп алган же өзүнүн жеке менчигине чыгып кеткен же курулуштар боюнча биз көптөгөн иштерди алып бардык. Себеби бул нерсе деген бүгүнкү күндө ошол эле мисалы жолдор башкармалыгы тарабынан бир арыз келип түшө турган болсо, ошол арыздын негизинде биз ошо жеке тараптын куруп алган имаратын бузууда бир канча кыйынчылыктар пайда болот. Себеби алар өз билемдик менен куруп алса деле баары өзүнүн талабын талашат, чыгашасын эсептейт. Анан биз эскертүүлөр, мыйзам чегинде эскертүүлөрдү беребиз. Анан аткарбаса мажбуриятинде алууга туура келет. Себеби архитектуралык иш кагаздары жок болуп калат, себеби архитектура уруксат иш кагаздары болуп калат. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул шаар аймагын иретке келтирүү, мурдагыдан караганда эми биз өзүбүз иретке келтирип, жаңы заман талабына ылайык баягыдай соода түйүндөрдү орнотуу боюнча талаптарды алып келатабыз. Анын үстүндө баягы аймакты жашылдандыруу боюнча Ош шаарынын аймагын жашылдандыруу боюнча дагы, көрктөндүрүү боюнча дагы жаңы баягы аллеяларды, эс алуучу жайларды, парктарды, ошолорду куруу боюнча дагы ошол көптөгөн жарандардын бүгүнкү күндө ижарага пайдаланып, ижара акыларын төлөп келсе дагы биз аларга карабай туруп, бүгүнкү күндө көп жарандардын маселелесин оң тарабына чечтик деп эсептейм. Себеби бүгүнкү күндө ал убагында жарандар баягыдай өзүнүн баягы тыйын таап, акча таап отурган жеринен бергиси келбеген менен бүгүнкү күндө мына шаар аймагында көптөгөн Ош шаар мэриясына рахматты айтып, мына шаарды көрктөндүргөн үчүн бүгүнкү күндө эл дагы кайра мындай жакшы пикирлерди айтып келишүүдө. Анан ушул айдын башында шаардык мэрия тарабынан кабарланды эле да, мына Ош шаарындагы көчөлөрдү кеңейтүү максатында мыйзамсыз курулуштар алынып жатат депчи. Бүгүнкү күнгө карата канча жол кеңейтилди? Бүгүнкү күндө эми кандай десем, эми бүгүнкү күндө азыр мына Т образка деп туруп эме болуп атат. Ачуу боюнча ошол жердеги баягыдай темир жолдун жанында жайгашкан жеке менчикти алдык. Андан тышкары ушул жанагы бүгүнкү күндө мына Зайнабидинова көчөсүнүн эки тарабынан жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча ал боюнча дагы эскертүүлөр берилип, ушул жана Борбордук мечиттин айланасындагы биз менен ижара шартында убактылуу пайдаланып жаткан келишимдердин бүгүнкү күндө
бузуу менен бир тарапты жокко чыгаруу же ошол эскертүүлөр берилди. Бүгүнкү күндө аларды дагы жылдыруу боюнча иш алып баратабыз. Андан тышкары мына шаардын аймагында баягыдай көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы муниципалдык жерлерди өзүм билемдик менен курулуштарды куруп алган жерлерди дагы эме кылып атабыз. Ушуларды ачуу боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Текшерип барган мезгилде көпчүлүгүнүн баягы архитектуралык иш кагаздарын жоктугу. Андан тышкары ошол эле тармакта биз ошо автопарковкаларды дагы бүгүнкү күндө стоянкалар боюнча да көзөмөл жүргүзөбүз. Ошондо шаардын аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында баягы гараждарды дагы алдырып кайра жаңы заман типтеги гараждарды сунуштап атабыз. Заман талабына ылайык ар кандай жайгашкан, баягы таштандылардын айланасы таштандыларга толуп кеткен. Андан тышкары ушу баягыдай тротуарлар жок болуп кеткен жерлерди дагы эскертүү берип, жылдырып, же мүмкүн болбосо алууга туура келген жерлерди алдырып иштер жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө азыркы учурда Туран аймагында иш жүрүп атат, Төлөйкөн аймагында, Домбута деген биздин өзүнчө кичи районунда жүрүп атат. Андан тышкары ушу Зайнабидина, Райымбекова көчөлөрүн кеңейтүү боюнча иштер жүрүп атат. Масалиева көчөлөрү. Негизи ошол мыйзамга баш ийбегендер биринчи эскертүү берилсе керек сиздер тараптан. Анан мыйзамга баш ийбегендерде бизде мындай чара мындай жетиштүү эле катаалбы сезилер эле же кандай тартипте иш алып барылып атат? Бизде мыйзамсыз деп капитальный курулуштарды алууда бизде өтө кыйынчылыктар болуп атат. Себеби аларды сотко укук коргоо органдарына беришибиз керек. Алардын негизинде биз алардын баягыдай архитектурный документтерине биринчи барбы жокпу аны такташыбыз керек. Анын укук коргоо органдарынын берген предписаниясынын сунушунун талабынын негизинде, архитектуранын берген сунуштарынын негизинде анан биз иш кагаздарды жүргүзөбүз. Биринчи биз эскертүүдө 3 жолу беребиз. Аралыгында мөөнөттөр, конечно, болот. Биз барып эле биринчи күнү барып эле берип туруп эле анан алып кое албайбыз. Себеби анда адам бир жака жылдырышы мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн, түшүндүрүү иштерин жүргүзүлөт. Себеби биз өзүбүз үчүн кылбай атабыз, бул шаар үчүн кылып атабыз. Шаардын калкынын, эл үчүн кылып атабыз. Ушул биздин жаштардын келечеги үчүн жасап атабыз. Ушул мыйзамсыз өзүм билемдик менен куруп алган курулуштарды бир тартипке алып келүү үчүн, мыйзам жолуна алып келүү үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мисалы анын ичинде баягы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен социалдык объекттер, жерлер мамлекетке же ушул шаардын балансына кайтарып алуу боюнча дайым эле такай иш жүргүзүлөт. Анын ичинде мисалы Ош шаарында алып карай турган болсок, балким социалдык объекттерди алып карай турган болсок, балким бир жыл ичинде же бул айдын ошол күнгө чейин жыл башынан бери канча мындай социалдык объект шаардын балансына кайтарылып алынды, бул жаатта мындай иш аракеттер кандай болуп жатат? Мен жалпы эле бул боюнча жалпы эле алып кетейин. Жалпы эле ошол биз муниципалдык менчик башкармалыгынын негизи эле мурда бизде парктар, эс алуучу жайлар, бассейндер мисалы, анын тышкары көпчүлүк социальный неме дегенде жактар дегенде биз көп нерсени түшүнүшүбүз мүмкүн да, адамдар эс алган жайлардычы. Анан кийин ошол эле ичинде баягы мектептер, садиктер, больницалар ошолордун да баардыгын камтып кетсек болот. Буга чейин биз жеткиликтүү эле жакшы иш алып бардык. Себеби анын негизинде биз биринчиден укук коргоо органдарынын, Ош шаар мэриясынын жардамы менен тапшырмасына ылайык, Кыргыз Республикасынын президентинин жогорку кеңешинин чечимдерине ылайык иш жүргүзүлгөн. Себеби бизде 95-жылдары бизге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыгып атат. Токтомдо ошо социалдык инфраструктураларды жеке жактарга бербөө жана алардын кароо боюнча токтом чыгып атат. Бирок ошол токтомдун аткарбай эле өз убагында биз жеке менчиктерге сатылып кеткен объектилер көп болгон. Анын айынан бүгүнкү күндө биз өтө мындай көп немелерди алып атабыз. Бирок ага карабастан да аракеттерди жүргүзгөнбүз. Себеби 95-жылдан кийин мамлекет 95-жылга чейин мамлекет себеби жаңы эле өзүнө баягы эгемендүүлүгүн алып, өзүн өзү камсыз кылуу үчүн, камсыз кыла албаганына байланыштуу, баягы бюджет тартыштыгы болгонуна байланыштуу ошол социальный абалдагы больницалар, садиктер, мектептер кароосуз абалда калганына байланыштуу жеке жарандардын колдоруна берилип өтүп кеткен. Себеби биз аларды камсыз кыла албайт элек ошол мезгилде. Ал эми андан кийин 2001-жылы
8 октябрда 608 токтом чыгып атат өкмөттүн. Ошол эле сатылып кеткен объектилерди кошуп, жеке тараптардын объектилерин кошуп, мурдагы ошол садик, мектептер, больницалар бардыгы ошол 608 токтом негизинде как муниципальный катары катталып калган. Бирок бүгүнкү күндө садиктер, жаңы садиктер да курулуп атат, жаңы мектептер да курулуп атат, жаңы заман талабына ылайык. Андан тышкары биз буга чейин укук коргоо органдарына кайрылып, убагында ошо Ош шаар мэриясынын токтомдорунун негизинде Кыргыз Республикасынын мүлк фонд имуществосы, мүлк фонд мамлекеттик ишканасынын чечимдеринин негизинде сатылып кеткен жерлер боюнча соттук териштирүүлөр жүргүзүлүп, бир канчасы кайтарылган. Анын ичинде биздин аймагында жеринин тилкелери сатылып кеткендерди кайтаруу иштери жүргүзүлгөн. Эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүнкү программада Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын аткарып жаткан иштери боюнча сөз кылып жатабыз. Анын ичинде биздин суроолорго өзүнүн маалыматтары менен башкармалыктын жетекчиси Каныша Имарова эжекебиз бөлүшүп жатат. Эгерде сиздерде дагы деле бизде бир канча мүнөт бар, андыктан өзүңүздөрдүн ушул муниципалдык менчик башкармалыгына суроо сунушуңуздар болсо, WhatsApp аркылуу өзүңүздүн сурооңузду жолдоп калсаңыз болот. Биз Каныша эжекеден сиздин суроолоруңузга жооп алып берүүгө даярбыз. Эжеке, биз ушул маегибизди улантып берели. Жана айтканда ушул социалдык объекттерди ушул шаардын балансына кайтарып алуу боюнча сөз кылып жатканбыз. Анын ичинде статистика боюнча мисалы келтирип бере аласызбы дейин деп кошумча суроо берейин деп аткам да. Статистика боюнча бүгүнкү күндө баягы социальный садиктер боюнча Ош шаардык кеңеш тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Себеби бүт маалыматтар бүгүнкү күнгө чейин биз социальный объектилерди кайтаруу боюнча толук акыркы күнгө чейин иш алып барып, жеке менчикке өтүп кеткендерди кайтарууда биз мүмкүнчүлүк болбой калган объекттер боюнча жалпы эле 15 садик боюнча бүгүн Ош шаардык кеңешине маалыматтарды бердик. Ошолорду кайтаруу боюнча биздин Ош шаар мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын доо арыз берүү боюнча бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жок болгондугу байланыштуу Ош шаардык кеңешинен мындай жардам сурап биз эме кылдык, сунуштарды бердик. Алар карап чыгыш керек. Алар эми биздин как жергиликтүү башкаруу орган катары биздин үстүбүздөн алыш үчүн социальный объекттерди кайтаруу боюнча алар дагы бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атат. Себеби буга чейин Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан, муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан, мэрия тарабынан бардыгы биз кайрылганбыз укук коргоо органдарына. Ал эми ошо кайтара албай калган 15 садик боюнча иштер алып барылып атат. Анын ичинде мектептер боюнча дагы бүгүнкү күндө укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү укук коргоо органдары сотторго берилүү боюнча кайтаруу боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Себеби бүгүнкү күндө так бере албайбыз. Себеби мамлекеттик менчикке өтүп кеткен социальный объектилер бар. Себеби университет, колледж болуп кеткен объектилер бар. Ал 25 даананы түзүп атат, 15 частный жеке менчикке өтүп кеткендер болуп атат. Айрымдарын биз мындай кылганда убагында эми укук коргоо органдары ар кандай чечим чыгарып коюп атат. Себеби өкмөттүн токтомунун чечими турса деле токтомго карабай туруп ошол биз тарапты баягы канааттандырбаган убакыттар болуп калган убагында. Эми азыр ойлойм, азыр бардыгыбыздын ошол Кыргыз Республикасынын бардык жарандардын кызыкчылыгы ошол жеке менчикке өтүп кеткен садиктерди, мектептерди, ошол эле объектилердин бардыгын биз шаар үчүн, шаардын элин пайдаланышы үчүн, кайтаруу үчүн бардыгы кызыктар деп ойлойм. Ошо бардыгы эле мамлекеттик жана муниципалдык органдар бизге жардам берет деген үмүттөбүз. Демек сиздер ошондо баягы шаардын балансын өткөрүп алуу үчүн мыйзамсыз курулуш экени аныкталса, сиздердин азыр кызматыңыздар ошол бир гана ошол шаардык кеңешке сунуштама келтирүү, могу объекттерди кайтарып алуу боюнча деп. Эми бизде азыр мүмкүнчүлүк сотко берүү боюнча мүмкүнчүлүк жок да. Доо арызын өнөтөттү, андан тышкары биз ошол укук коргоо органына бардык стадияларына берип бүткөнбүз. Биз ошол жеңилип калгандан кийинки кадам болгон үчүн акыркы ошол шаардык кеңешке эмесин. Андан тышкары бүгүнкү күндө Ош шаар мэринин Бактыбек Жеңишбековичтин дагы талабы, андагы президенттин эми ошол жана Акылбек Сөкмековичтин министрлер кабинетинин төрагасынын дагы талаптары ошол мурдагы социальный объектилерди кайра иштөө. Если жеке менчик болсо дагы ошол өзүнүн багытында иштөө, өзүнүн максаты багытында. Себеби көпчүлүк эле объектилер баягы садиктер сатылган, бирок азыр өзүнүн максаты багытында иштебей келатат. Ошол үчүн жеке менчик болсо дагы ошо элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша иштөөсү, анан өз багытында иштөө боюнча талаптар болуп калат. Эгерде бала бакча ачылып башка ишкерлик боюнча болсо, кайра бала бакчага кайтыш керек деген мүмкүнчүлүктөрдү
берип атат жарандарга. Анан жер мунапысы боюнча сурайлы. Негизде ошол баягы президент Садыр Жапаров аябай өзү катуу көзөмөлгө алып, жер мунапысын мындай жарытарлык, көзгө басарлык аткарбаган чиновниктерди дагы кызматтан алган болчу. Анан бул менин жеке көзөмөлүмдө болот деп билдирген. Негизи Ош шаарында жер мунапысы жөнүндө мыйзамдын аткарылышы кандай болуп жатат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эми баягыдай 109 жарлык, президентибиздин жарлыгынын негизинде бир канча объектилер аныкталган Ош шаарына. Мурда бизде 2008-жылга чейин Ош шаарынын жапалак айыл өкмөтү өзүнчө болуп тургандыгына байланыштуу Ош шаарынын аймагында баягы айыл чарба багытында жерлер жок болчу Ош шаарынын. Ал эми 2008-жылдан баштап бизде жапалак айылдык аймакты башкармалык деп айыл өкмөт жоюлуп, анан биздин ошо Ош шаарынын аймагына кошулгандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө айыл чарба багытында жерлер бизде көп. Ошонун ичинде эле 2008-жылга чейин чечимдердин негизинде айыл чарба багытында жерлерде бүгүнкү күндө турак жайлар салынып жашап аткандар бар, бирок тиешелүү иш кагаздары, мамлекеттик актысы жок же өз багытында эмес, турак жай багытында эмес, өзүм билемдик менен салып алган турак жайлар өтө көп. Бүгүнкү күндө арыздарды ошол жарлык кабыл алгандан баштап эле 291-токтом жобосу иштелип чыккан. Ошол жобого ылайык жарандардын арыздарын кабыл алуу иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө шаар ичинде дагы ошол өзүм билемдик менен салып алган жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Жарыялар берилген буга чейин бир канча. Андан тышкары ошол бүгүнкү күндө өтө жапалак айылды аймакты башкармалыгында 13 айыл боюнча иш алып барып атабыз. Анын ичинде мына шаардын ичинде дагы ар бир аймактык башкармалыктын ичинде дагы ошо өзүм билемдик менен салып алган аймактарга арыздарын кабыл алып, тиешелүү жобо боюнча жобонун талаптарына ылайык тиешелүү мамлекеттик органдардан корутундуларды алуу боюнча. Себеби талапта көрсөтүлгөн баягы электр чубалгылары өткөн, көрүстөндөр болуп калышы мүмкүн ошол аймакта жайгашкан. Андан тышкары баягы жерде баягыдай археологический изилдөөндөр, ошондой эстеликтер болуп калышы мүмкүн. Буга чейинки баягы 291-токтомду баягы март айына чейинки токтомдо ошондой талаптар коюлган. Андан кийин ошол архитектурадан, МЧСтен, экологиядан, Гипроземден ар бир службадан корутунду алуу иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө ошол арыздардын негизинде ар бир арыздын, ар бир үйдүн бүгүнкү күндө абалы боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Себеби комиссиялар ар бир жума сайын, ар бир жумада 2 жолудан болуп атат. Себеби жарандарга биринчи түшүндүрүү иштеринде жүргүзгөндө жарандардын эч кандай документтери болгон эмес. Колдорунда, себеби кээ бирлеринде токтомо болсо, кээ бирлеринде техпаспорт болсо, ошолордун баарын тактап чыгып, арыздарын негизинен түшүндүрүп, кайра өтө бүгүнкү күнгө чейин оор маселе болду. Себеби баягы октябрь айына чейин, 2022 октябрь айына чейин Ош жана Бишкек шаарлары 291-токтомдо бизде айыл чарба багытында жерлердин бар экендиги белгисиз болгондугу байланыштуу мындай өзгөрүүлөр киргизилип, ал өзгөрүүлөр киргенден кийин мисалы 2022-жылдын октябрь айынан баштап арыздар кабыл алына баштады. Ошондон бери биз бир 20-га жакын биз комиссия өткөрдүк. Андан ал комиссиянын чечимдеринин негизинде бүгүнкү күндө тиешелүү мамлекеттик органдардан корутунду алуу боюнча тапшырмалар берилген. Анын ичинде эле бизде дача конуштары бар. Ош шаарынын бүгүнкү күндө 2013-жылга чейин, 2008-жылга чейин бул дача конуштар 2004-жылга чейин, тактап айтканда 2004 Акаевдин указынан чейин бул Кара Суу аймагына кирген дача аймактары. Андан кийин бизге ошол өтүп 2013-жылы ген план иштелип чыгып, ген план негизинде дачалар турак жай деп өтүп, бүгүнкү күндө ошол Кара Суу менен Ош шаарынын границаларын кароо боюнча, тактоо боюнча ар бир үйдүн бүгүнкү күндө турак жайы барбы же фундамент курулуш курмалары барбы, ошолор боюнча тактоо иштери жүрүп атат. Себеби президентибиз айтпадыбы, ар бир нерсени биз изилдөө жүрүп, тактоо жүргүзүп, эмне кылбаса бул жободо жоопкерчилиги өтө каралган, өтө чоң каралган. Ошол үчүн мен ошол учурдан пайдаланып Ош шаарынын жашоочуларына мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө өзүм билемдик менен салып алган курулуштарды кайрылсаңыздар
кайрылсаңыздар болот. Биздин арыздарды кабыл алуу бул Ош шаарынын Ленин көчөсүнүн 318 дарегиндеги 318 кабинет, 314, 317 кабинеттеринде жүргүзүлүп атат. Андан тышкары ошо Жапалак айылдык аймагынын башкармалыгынын өзүнүн ошол имаратында дагы кабыл алуу иштери жүрүп атат. Андан тышкары ошол ар бир аймактык башкармалыктар дагы ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол Ош шаарынын жашоочуларына айтмакмын, бул учурдан пайдаланып ошол президенттин жарлыгынын негизинде ошол өзүңүздөрдүн турак жайыңыздарды мыйзамдаштырып, мыйзам абалына алып келип алсаңыздар жакшы болот. Андан тышкары ошол турак жай боюнча атайын комиссиянын чечимдери чыгып, ошо чечимдердин негизинде ошол тактайчаларга, электрондук сайттарга кандай мыйзамдуу чечимдер чыкса, ошол чечимдердин негизинде жарыялап берилет. Анан биздин Эржан деген көрөрманыбыз өзүнүн суроосун жөнөткөн экен. Ош шаарда муниципалдык жер тилкесинин жалпы аянтын айтып койсунчу деп аябай сурадым. Мен акыркы мурда ушул эле тармакта иштеп кеттим деп айтпадымбы? Ошол муниципалдык мүлктөр боюнча дагы ошол тармакта иштегенмин. Ошол тармакты көзөмөлдөө алуу боюнча мен билгенден 2,5 миң гектарга чейин жерибиз болгон. Анын ичинде бүгүнкү күндө өзгөрүп турат. Себеби күнүндө биз ар кандай муниципалдык объектилерди аныктап турабыз. Себеби соттун чечиминин негизинде бизге кайткан учурлар болот. Кайра геопортал деген бүгүнкү күндө программаны иштеп атабыз. Биз ошол программанын негизинде муниципалдык жерлерди аныктоо боюнча күнүндө бизге ар кандай аянттагы жерлер бизге туура келип атат. Андан тышкары мына базар аймагындагы жерлерди аныктап атабыз. Жеке менчик менен муниципалдык жерлерди тактоо иштери жүрүп атат. Андан тышкары ушул соттордун чечимдеринин негизинде сотко кайрылып, ошол мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткен базар территориясындагы кайтаруу боюнча иштери жүргүзүп атабыз. Себеби биз так бүгүнкү күнгө чейинки так аянтты азыр айта албайм, эсиле мүмкүн болсо. Аянттар кошулуп турат. Себеби биз жакында эле мына базардын ичин аныктап чыкканыбызда бир канча бүгүнкү күндө мен бүгүн эле ошо канча муниципалдык жерлер бар экени аныкталды. Себеби айрымдарында бизде мамлекеттик актысы бар. Канча ошондо аныкталды? Канча муниципалдык жер бар экен? Базардын борбордук базары, жайма базар. 2000 канчага деп турмун кылды. Анын ичинде биз эми тактоо иштери канчалык деңгээлде ал чындык. Себеби архитектура менен мамлекеттик кадастр топографиялык чиймелерин даярдап атат. Анын ичинде биз буга чейин мен тактап айтайын, себеби бош жаткан жерлердин баардыгын биз муниципалдык мүлк деп эсептесек болот. Себеби азыр эми биз муниципалдык жерлерди мамлекеттик акты алып каттабасак, жарандар өзүн билемдик менен турак жайларды салып, же болбосо какой-то курулуштарды куруп, өзүн билемдик менен эле ээлеп алышат экен. Анан биз мурда эми мыйзам боюнча эми 3 эле менчик бар да, жеке менчик, муниципалдык менчик, мамлекеттик менчик деп. Ошол үчүн бүгүнкү күндө атайын ар бир 1 метр чарчы метр жер тапсак дагы ошого мамлекеттик акт алуу боюнча иштеп жүргүзүп атабыз. Анан эжеке кезектеги суроону Ош шаарындагы базар деп калыңыз, базарлар боюнча берели. Негизи ооба тротуарга чыгып кеткен, мыйзамсыз курулуштар боюнча иш алып барабыз деп атасыз. Анан негизи ушул өзүңүз деле баягы ушул текшерүү учурунда барып атасыз, абалды жеринен көргөндө тротуарга чыгып кеткен баягы соодагерлер аябай көп. Анан жакын эле Ош шаарынын борбордук базарында нааразычылык болду. Ошол тротуарга соода күркөсүн курган окуя боюнча. Негизи мындай бул учурда эмне көйгөй болуп жатат? Же бизде соодагерлерди тыюу кыйынбы, же бизде ошол базарды кеңейтүү зарылчылыгы барбы? Ушул тротуарларга чейин чыгып кеткен соода күркөлөрдүн улам сурап берип атат да. Да, чындыгында өтө базардын аймагында муниципалдык жерлер боюнча көйгөйлөр көп. Себеби бүгүнкү күндө мына азыр мисал келтирейин, Абдуллаев Хикматулла деген, Абдуллаев Юлдуз деген ошонун эле аялы бүгүнкү күндө ошол муниципалдык жерлерге өзүн билемдик менен курулуштарды куруп, өзүнүн кызыкчылыгы менен баягы ижарага берип, пайдаланып жаткан мезгилдер менен бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат.
бүгүнкү күндө жогорку сотто, шаардык сотто, облус сотто, административ сотто баардык небелерде каралып атат. Абдуллаев убагында 2010-жылы менин жеке менчигиме таандык болгон соода күркөлөрүм күйүп кеткендиге байланыштуу кайра восстановить этүү боюнча сотторго кайрылып, кандайдыр деңгээлде бир өзүнүн туура эмес чечимдерди чыгарып алып, мамлекеттик актыларды алып алган учурлар болгон. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ошол мыйзамсыз мамлекеттик актыларды чыккан, берилген учурларды биз кайтаруу боюнча бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат. Да, действительно, баягы себеби охрана зона дегенди эске алган эмес, водоохрана зона дегенди эске алган эмес. Ал канчалык деңгээлде, баягы канча метрден кийин курулуш керек охрана зоналарда, ошолордун талаптарын аткарбай туруп, өзүм билемдик менен Абдуллаев Хикматулла жаран ошол баягыдай коопсуз абалдагы соода күркөлөрүн курдуруп, аны ижара шартында жарандарга берип пайдаланып келе жатканы анык. Бүгүнкү күндө эми аны биз канчалык деңгээлде мыйзамдуу, канчалык деңгээлде мыйзамсыз боюнча биз бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу анын жыйынтыгы боюнча сөзсүз түрдө биз ошол чара колдонулат. Анын дагы баягы мыйзамсыз деп табылгандан кийин биз сөзсүз түрдө кошумча маалымат беребиз. Андан тышкары дагы биз экинчи баягы Шурдаков Нуркул деп баягы Тешик таш азыр бүгүнкү күндө Жемиш базарынын айланасындагы жерлер боюнча дагы соттошуп атабыз. Бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат. Ал аймакта дагы Ленин көчөсүнө, ошол Болжол менен филармониядан баштап Мамажан көчөсүнө чейинки аймакта өтө пробка пайда болуп, ошо соодагерлер жолдун эки тарабына туруп деле соода кылып атышат. Себеби ал борбордук көчө, автотыгындарды пайда кылып атат, элдердин кыжырдануусун пайда кылып атат. Баягы өзүнүн турган чек арасынан сыртка чыгарып, элдерди ушундай кылып соода кылып атышат. Рахмат эжеке, сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна келип жетти. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын иш аракеттери боюнча сөз кылдык. Бизге өз маалыматтары менен бөлүшкөн студияда Каныша Имаров эжекебиз болуп кетти. Анан дагы бир нерсени эскертип өтөлү, бизде бүгүн шаардык мэрияга байланыштуу тазалык жана турак жай маселе, ипотекалык турак жай маселеси боюнча суроолор келди. Эсиңиздерге сала кетели, биз ошол ар бир берүүдө ошол шаардык мэриянын кызматтын башчыларын чакырып маек куруп жатабыз. Өз кезегинде бизде алдыда тазалык ишканасынан дагы, ипотекалык турак жай компаниясынан да өкүлдөр келип суроолорго жооп берет. Мына ошондо сиздердин сурооңузга тиешелүү жоопторду алып беребиз деген үмүтүбүз бар жана күтүүбүз бар. Мен сиздер менен бүгүнкү программада коштошом. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.